Бишкек-Ош жолунда 13-октябрда катталган жол кырсыкта 7 адам каза болуп, 2 киши жабыркады. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Малым болгондой, жол кырсыгы Ала-Бел ашуусунда болжол менен саат 17:00 болгон. 30 жаштагы Н.С. Уулу аттуу айдоочу Mercedes-Benz унаасы менен Бишкек багыты боюнча бара жатып, карама-каршы тилкеде келе жаткан Honda Stream унаасын сүзүп алган. Honda Stream унаасын 35 жаштагы МК аттуу айдоочу башкарып бара жаткан. Жол кырсыгынын кесепетинен 7 киши каза болгон. Ошондой эле жабыркаган 2 адам Токтогул райондук ооруканасынын сынык жаракат бөлүмүнө жаткырылган. Акыркы маалыматтарды билип туруу үчүн видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Астанада 13-октябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун, Орусиянын президенти Владимир Путиндин жана Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу болду. Анда мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкеси боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Садыр Жапаров Владимир Путинге бул биргелешкен жолугушууну өткөрүү жана орун алган көйгөйлүү маселелерди ишеним артуу менен талкуулоо демилгеси. Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамлекеттик чегара маселелеринде көмөк көрсөтүүгө даярдыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал кыргыз-тажик чегарасында түзүлгөн кырдаалга кеңири токтолду. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманаарын баса белгиледи жана тажик тараптын куралдуу агрессиясынын кесепеттерин эске салды. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстанда кыргыз-тажик мамлекеттик чегара сызыгын эки тарапка тең пайдалуу болуудай кылып тез арада калыптандырууга ынтызар экенин, бул туруктуулуктун жана ынак коңшулуктун кепили боло тургандыгын белгиледи.